Жақында біздің жеріміздің bir бөлігі Қырғызстанға таандык болбой калат. Алар Конституциядан жогору турган мыйзам кабыл алышты. Жеке компания мамлекетке 11 миллиард доллар доо койду. Биздин резервден 2 миллиард долларды тобокелге салып. Жана бул башталышы гана. жылдын май айы Кыргызстанга дүйнөдөгү эң ири криптобиржа Binance'тын негиздөөчүсү Чанпен Жао зор салтанат менен келет. Мамлекеттик жыйынтыктар муну эбегейсиз зор жеңиш катары көрсөтүшөт. Бийлик ушундай гигантты тарта алган жетекчиликтин улуулугу жөнүндө мактоолорду жаадырат. Чанпен Жао президенттин кеңешчиси болуп дайындалат. Санариптик бейишти түзүү жана миллиарддаган инвестициялар тууралуу убадалар айтылат. Бирок бул сапарга даярдык алдын ала башталган. Март айында эле президенттин атайын инвестициялык аймак түзүү боюнча жарлыгы чыгат. Ал эми апрелде негизги кадрдык өзгөрүү болот. Binance менен иштей турган инвестициялар боюнча агенттиктин директору болуп Фархат Эминов дайындалат. 2023 жылы 31 январда Эминов ФА деген жаран жер тилкесине 27.500 сом, кыймылсыз мүлккө 4.625 сом салык төккөн. Салык төлөөчүнүн фамилиясы жана инициалдары мурдагы депутат, электр станциялар ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Эминов Фархат Аж Мухамбетовичтикине туура келет. Ушундан улам Фархат Эминовдун кеминдеги майнинг фермага байланышы бар деп ойлойбуз. Жана бул жерде кызыкчылыктар кагылышы болушу толук мүмкүн. Бул даярдыктын туу чокусу катары июнь айында жана өнөктөш үчүн өзгөчө шарттарды түзгөн мыйзамдар кабыл алынат. Бул окуя башка өлкөлөрдө да болгон жана ал дагы Binance менен башталган. 2018 жылы биржа Мальтанын блокчейн аралы стратегиясынын символуна айланган. Жыйынтык Мальта акча адалдоочу жай деген атка конуп, ФАТФ уюмунун боз тизмесине кирген. Өлкө өз беделин калыбына келтирүү үчүн эбегейсиз зор бааны төлөөгө мажбур болду. Financial Times гезитиндеги көзөмөл органдары Binance менен эсептешип жатат деген маалымат ФАТФ уюмунун жакында Мальтаны боз тизмеге киргизгенинин негизги себептеринин бирин көрсөтүп турат. Булак Times of Malta. Ал эми Гондураста андан да аша чаап кетишти. Роатандын Бейишти аралында ошол эле мыйзам боюнча өз полициясы, салыктары жана соттору менен жеке Проспера деген мамлекетин түзүп алууга жетишти. Бул аралдын карапайым жашоочулары үчүн эмнени билдирген? Адамдар өздөрүнүн үйлөрүнөн куулуп чыгарылат деп коркуп, нааразычылык акцияларына чыгышкан. Жада калса, Бириккен Улуттар уюму да адам укуктарынын бузулушуна тынчсыздануусун билдирген. Буунун атайын баяндамачысынын отчетунан. Визиттин жүрүшүндө мен мурунку өкмөттөр компанияларга толук салыктык жеңилдиктерди берип, ЗД зоналарын түзүп, жамааттар менен олуттуу кеңешпей туруп, токен казып алууга лицензияларды берип, ошондой эле чет элдик инвесторлорго инвестициялык келишимдердин алкагында адам укуктарын, анын ичинде жергиликтүү элдердин укуктарын жана айлана чөйрөнү коргоону бузуучу укуктарды ыйгарганын билдим. Натыйжада Гондураста социалдык конфликттер болуп, өзгөчө жергиликтүү элдердин ата-бабаларынан калган жерлерин узурпациялоого байланыштуу чыңалуулар байкалууда. Гондурастын жаңы бийлиги өз элинин тарабына өтүп, мыйзамды жокко чыгарганда жеке компания өч алуу иретинде бүтүндөй өлкөгө 11 миллиард долларлык доо койгон. Кыргызстандын бийлиги бизди ошол эле жолго салып жатат. Алар кабыл алган мыйзамдарда чындыгында эмне деп жазылганын карап көрөлү. Биринчи, бул Кыргызстандын мыйзамдары иштебеген аймагы. 10-берене
Тамчы АИА жөнүндө мыйзамдын жоболору менен конституциялык мыйзамдын кодекстин жоболорунун ортосунда коллизия болгон учурда тамчы АИА жөнүндө мыйзамдын жоболору колдонулат. Экинчи, талаш таркыш жаралса, сизди биздин мамлекеттик сот эмес, алардын жеке соту соттойт. 14 берене. Талаштарды чечүү боюнча эл аралык борбор Кыргыз Республикасынын сот тутумуна кирбейт. Апелляциялык комитеттин чечимдери акыркы болуп саналат. Үчүнчү, биз алтыныбызды тобокелге салып жатабыз. Жеке чет элдик компаниянын жаңы криптовалютасынын камсыздоо үчүн бийлик улуттук резервден 2 миллиард долларга чейин күрөөгө коюуга даяр. Иш жүзүндө биздин алтын биз көзөмөлдөгөн кооптуу бизнестин күрөөсүнө айланууда. Долбоордун кеңешчиси Геранын айтымында, камсыздоонун көлөмүн келечекте 2 миллиардга чейин көбөйтүү пландалууда. Эң негизгиси, мыйзам бул кара такка жеке компаниянын суранычы жана бир адамдын жарлыгы менен чексиз өсүүгө мүмкүндүк берет. Тамчы АИА жөнүндө 11 берене. Башкаруучу компанияга төмөнкүдөй ыйгарым укуктар берилет. Тамчы АИАнын колдонууга чек араларын өзгөртүү сунушу менен Кыргыз Республикасынын президентине кайрылуу. Бирок эң коркунучтуусу, бийлик шаблон түзүп койду. Эртең ушундай эле бөтөн мыйзамдар менен жашаган аймактар Кыргызстандын каалаган жеринде пайда болушу мүмкүн. Болгон юридикалык технологияны иштеп чыгышты. Ошондо сиздин жана биздин өлкөнү биз шайлабаган адамдар бөлүп жарып башкара баштаганы билинет. Биздин конституцияга баш ийбеген адамдар. Жана бул болжол эмес. Бул мыйзамга киргизилген механизм. Бүгүнкү күндө элдин үнүн, элдин кызыкчылыгын көздөгөн бир гана журналисттер калды. Депутаттар шашып көчүп мамлекетти таркатканга добуш берип жүрүшөт. Сот унчукпайт же бийлик айтканды аткарышат. Журналистиканы колдогуңуз келсе, биздин Patreonго катталып, ай сайын шартыңызга жараша акча которуп турсаңыз болот. Эркин, ар бир кыргыз жаран үчүн тең укуктуу мамлекет түзүлөт деген үмүт менен сиздер менен Болот Кемиров болду. Саламатта болгула. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.